Доордун жаратман күчү. 1917 жылдагы Октябрь революциясы жаштардын жана өспүрүмдөрдүн абалын түп тамырынан өзгөрттү. 1918 жылдын күзүндө граждандык согуштун шартында өлкөдөгү жаштар кыймылы өзгөчө күч болуп, мунун натыйжасында жумушчу жана дыйкан жаштардын союздарынын бүткүл Россиялык бирикмесин түзүү үчүн өбөлгөлөр башталды. Көп өтпөй Комсомол РСФСРда, андан кийин СССРда жаштардын жалгыз саясий уюму болуп калды. Бул уюмдун түзүмү аркылуу жаштарга идеологиялык тарбия берүү, саясий жана социалдык долбоорлорду ишке ашыруу иштери башталды. 1920 жылдын 2-10 октябрында өткөн Комсомолдун 3-съездинде Владимир Ильич Ленин Жаштар союздарынын милдеттери деген доклад жазап, адамзат иштеп чыккан бардык баалуулуктарды билүү менен эс тутумуңузду байытсаңыз гана коммунист боло аласыз деген сөздөр менен кайрылган. Ал Советтер Союзунда жаштар менен болгон идеологиялык иштин негизги документи болуп калган. Комсомолдун жетекчилиги астында 1922 жылы балдардын бүткүл Россиялык, кийинчерээк Ленин атындагы бүткүл союздук пионер уюму түзүлгөн. Турунзедеги 13-кыз балдар мектебинде жаш пионерлердин сбору болуп өттү. 13 миллион советтик балдар улуу Лениндин ысмын алып жүргөн жаш пионерлердин балдардык коммунисттик уюмдарына биригишкен. Пионер уюмуна кирүү ар бир мектеп окуучусу үчүн чоң окуя. Пионердин кызыл галстугун сыймык менен тагынып жүргүлө. Партиябыз, өкмөтүбүз жана жолдошу Сталин биздин өлкөбүздүн жаш муундарына жаркыраган жана кубанычтуу заманды берди. Алдыда мындан да сонун келечек турат. Кыргызстанда биринчи комсомол ячейкаларынын пайда болушу 1918 жылга туура келет. Ал кездеги Түркистан автономиясына караган Кыргызстандын аймагындагы бардык шаарларда алгачкы чакан комсомолдук ячейкалар уюшулган. Жана 1924 жылы комсомолдук уюмдарга 5100 улан кыздар кирген. Алар граждандык согушка активдүү катышты. Согуш аяктагандан кийин большевиктик партия комсомол жаштарды элдик чарбаны калыбына келтирүүгө, совет бийлигин бекемдөөгө көтөргөн. Бул мезгилде комсомол уюмдарынын ишинин негизги багыты эл арасында үгүт жана насыят иштерин жүргүзүү, сабатсыздыкты жоюуга, жер суу реформасын ишке ашырууга, активдүү катышууга жана жалпы элди коомдук турмушка тартуу болгон. Алгач 1924 жылдын май айында Россиянын коммунисттик жаштар союзунун борбордук комитетинин Орто Азиялык бюросунун чечими менен 1924 жылдын аягында Кыргыз облустук комсомол уюму түзүлгөн жана РЛКСМдин курамына күжүрмөн отряд болуп кирген. 1925 жылдын 25 майынан 1-июнга чейин болгон Кыргызстан комсомолунун 1-уюштуруу съезди өз чечимдери менен республиканын аймагындагы бардык комсомол уюмдарынын идеялык жана уюштуруучулук биримдигин бекитип, Кыргызстан жаштарынын Лениндик коммунисттик союзу түзүлдү. Алгачкы комсомолдук ячейкаларда активдүү иштеп келген Осмонкул Алиев Кыргызстан обком комсомолунун 1-катчысы болуп шайланды. 1926 жылдан тартып Кыргызстанда жаштардын 1-гезити Ленинчил жаш чыга баштаган. Этот величайший проект, который воплотил в жизнь строителя социализма в отдельно взятой, такой отсталой стране,
как Российская империя с ее окраинами, вообще страна, которая насчитывала в себе 43% великороссов и 57% инородцев, бедна была наличием в ней пролетарского класса, о чем в свое время говорил Маркс, о том, что здесь совершить какую-либо революцию, произвести социальное переустройство считалось невозможным. Но факт произошел. В 1917 году произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, которая подняла массы на строительство новой жизни в самой метрополии, так и в колониях, в том числе и в Киргизстане. В 1918 году стали образовываться ячейки комсомольцев. 1926 жылы Кыргыз автономиялуу социалистик республикасы түзүлгөндүгүнө байланыштуу ВЛКСМдин Кыргыз обкому болуп түзүлөт. Комсомол маданият үчүн, сабатсыздыкты жоюу үчүн ишти улантып, мектеп ишин реформалауга катышат. Социалистик кайра курууга катышуу Кыргызстандын бардык комсомол уюмдарынын негизги милдеттеринин бири болгон. Айыл жергесинде комсомолдук уюмдар бул ишке кедей жаштардын массасын тартуу аркылуу айдоо аянтын кеңейтүү, мал чарбасын өнүктүрүү үчүн күрөшөт. 1930 жылдары республиканын комсомолдук уюмдары социалистик мелдештин Стаханов кыймылынын демилгечилери болушкан. Жергиликтүү улуттагы улан кыздардын арасынан жаш кадрларды даярдоо боюнча иштешкен. Ошол жылдары комсомолдун урааны өндүрүшкө чык деген чакырык болгон. Партиянын талабына ылайык республиканын комсомолу түпкүлүктүү улуттагы адамдардан пролетардык интеллигенцияны даярдоочу мектеп болуп калган. 1930 жылдардагы комсомолдордун арасында социалистик эмгектин баатыры Алы Токонбаев, эл жазуучулары Касымалы Баялинов, Касымалы Жантөшев, Кубанычбек Маликов, СССРдин эл артисттери Абдылас Малдыбаев, Муратбек Рыскулов, Сайра Кийизбаева, Кыргыз СССР Илимдер академиясынын академиги Бегималы Жамгырчинов, СССРдин эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев жана башкалар болгон. 1930 жылы комсомол бардык элди окутууну шефке алып, чала сабаттуу адамдар үчүн 2 жылдык кечки мектептерди түзүү демилгесин көтөргөн. Этапы государственного строительства в Кыргызстане шли неимоверно быстрыми темпами. С 17 года по 26 мы уже стали автономной республикой. В 36 году стали мы республикой. Выросли научно-технические кадры, поднялась промышленность. И это все силой молодежи. Ибо сама структура комсомола состоит из звена октябрята, которые вступали в пионеры, а из пионеров в комсомолы. А комсомол это был основой, из которой самые передовые избирались в коммунистическую партию. Тем самым огромная армия комсомольцев, они подняли свой дух, свои возможности в всесоюзных стройках. 1936 жылдын 5 декабрында бүткүл союздук советтердин чукул чакырылган 8 съездинде социализмдин жеңиши аталыштагы конституция кабыл алынды. Ушул конституциянын алкагында Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасы Кыргыз советтик социалисттик республикасы болуп кайрадан түзүлдү. Во-первых, необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы она была окраинной, чтобы она не была окружена со всех сторон территории СССР. Почему? Потому что если за республикой сохраняется право свободного выхода из СССР, то свободно выходить из СССР может только такая республика, которая не окружена со всех сторон территории СССР. Второй признак. Необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы в этой республике нация, которая дала название республики, чтобы она представляла компактное большинство. И, наконец, третий признак. Это то, чтобы республика была не очень маленькой и не очень слабой, чтобы она имела, хотя бы не меньше миллиона населения. Вот вам 3 объективных признака, отсутствие которых в данный исторический момент не дает основания говорить о возможности и о правильности перевода тех или иных автономных республик в разряд союзных республик.
Взять, например, Киргизскую республику, которая становится союзных республик. бир 1937 жылы республиканын түзүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз облустук комсомол уюму Кыргызстан жаштарынын Лениндик коммунисттик союзу болуп түзүлүп, анын курамында 32 миңге жакын мүчөсү болгон. Комсомол эл чарбасын калыбына келтирүү, индустриялаштыруу, айыл чарбасын коллективдештирүү жана маданий революцияны өткөрүү боюнча партия тарабынан коюлган милдеттерди аткарууда чоң роль ойногон. 1937-38 жылдардагы репрессиядан республикадагы комсомолдук жетекчилер четте калган жок. Ондогон комсомолдор бул кайгылуу окуянын курмандыктары болсо, жүздөгөн комсомол курагындагы жаштарга ал мезгилден запкысы тийди. Бул архивдик кадрлардан ошол каардуу репрессия мезгилиндеги социалисттик доор белгилеген шаңдуу майрам күнү болсо дагы, парадтык маршка баскан адамдардын жүздөрүнөн, өзгөчө жаштардын өңүнөн сумсайган капалыкты көрүүгө болот. Улуу ата мекендик согуштун алгачкы күнүнөн Кыргызстан бирдиктүү мамлекетти коргоого көтөрүлдү. Мобилизация жарыяланган алгачкы күндөрү аскер комиссариаттарына миңдеген адамдар келишти. Алардын арасында чакыруусуз келген ыктыярдуу комсомол жаштар согуш аракетиндеги армияга барууга өтүнгөн арыздарын беришти. Кыргыз ССРинин аскер комиссары генерал Панфилов тез убакыттын ичинде дээрлик 96%-ын комсомолдор түзгөн 316-чы аткычтар дивизиясын даярдап, Москваны коргоого бет алышты. Россиянын согуш аймактарынан 40-ка жакын завод, фабрикалар, аларды коштогон жумушчулар жана башка согуш аймагынан 300 миң адам эвакуацияланып келди. Турак жай кыйынчылыгына карабастан, келген адамдардын бардыгы жайгаштырылды. Заводдор үчүн тездик менен цехтер курулуп, техникалык жабдуулар монтаждалып, дароо эле согуш куралдарын чыгара баштады. Эркектер согушка кетип, жумушчу күчү жетишсиз болду. Комсомол кыз келиндерди, шаардык жана айылдык жаштарды ок жасоого, снаряд жасоого үйрөтүштү. Шахталарда эркектер менен кошо комсомол кыз келиндер бирдей иш аткарышты. Текстиль комбинаттары жана фабрикалардын жарыгы өчпөй күнү түнү менен иштеп жатты. Алар шинелдерди, аскер кийимдерди тигишип, планды бир нече эселеп аткарып турушкан. Оштогу жибек комбинатынан даярдалган жибектерден аскердик парашюттар үзгүлтүксүз даярдалып турду. Тамак-аш консерваларын чыгаруучу заводдор 3 смен менен тынымсыз иштеп, комсомол кыз келиндер өз ыктыярлары менен 2 норма план аткарышты. Кыргызстандын айыл жергесинде айыл чарба техникаларын толугу менен комсомол кыз келиндер башкарды. Алар таң аткандан күн батканга чейин талаада эмгектеништи. Москвадан СССРден мамлекеттик симфониялык оркестри, СССРден мамлекеттик хору да Фрунзеге эвакуацияланып келди. Бир 1941 жылдын күзүндө 316 дивизияга удале 385 дивизия даярдалып Москвага сапар алды. Улуттук кавалериялык аскер бөлүктөрү түптөлдү. Согушка топ-тобу менен жөнөп жаткан кыргызстандык жоокерлердин аягы үзүлгөн жок. 30-40 жылдарда комсомолдун катышуусу менен түптөлгөн экономика жеңиштин арсеналы болду. Комсомолдор өлкөнүн экономикасын согуштун муктаждыктарына ылайыктап кайра курууга активдүү катышып, анан ошол эле заводдордо жасалган курал менен жеңишти жаратууга майданга жөнөштү. Москваны коргоодо генерал Панфиловдун дивизиясынын жана 28 баатырдын көрсөткөн эрдиги
бүткүл совет элине дем күч болуп берди. Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Учкуч Исмайыл Таранчиев жана башка комсомолдордун жалындуу эрдиги алгачкылардан болду. Согушка кеткен 300 миңден ашык кыргызстандыктардын дээрлик 90% жаштар болгон жана Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган 73 жердештерибиздин 56сы комсомолдор болушкан. Тарых барактарына карасак, комсомолдордун биринчи мууну үчүн бул революция, граждандык согуш жана биринчи 5 жылдыктар болсо, кийинки муунга улуу атамекендик согуш болду. Андан кийинкилеринин жаштыгына, согуштан кийинки калыбына келтирүүдөгү баатырдык эмгек жылдары туш келди. Поскольку речь идет о созидании, то, следуя теоретическим принципам, заложенным самим Лениным, который в 1920 году, выступая на третьем съезде комсомола, с тех пор и существует такая агитационная площадка, особенно ею в свое время широко пользовался комсомол, в которой говорилось, что верные заветам Ленина под руководством партии во имя труда и подвига. Вот этот лозунг сыграл на протяжении 20-х, 30-х годов, в период коллективизации, в период индустриализации, а потом и войны Великой Отечественной. Поднять тысячи комсомольцев именно на труд и на подвиг, как в тылу, так и на войне. Коомго оор учурлар түшкөн кезде аялдардын мойнуна негизги жүк түшкөн. Булардын көпчүлүгү ошол учурдагы комсомол кыз-келиндер болушкан. Улуу атамекендик согуштун тылдагы жүгүн негизинен ушул кыз-келиндер аркалады. Ошол себептүү өлкөнүн башкаруу саясаты комсомол курактагы кыздардын коомдогу тең укуктуулугун сактоону ишке ашырууга бардык күчүн жумшады. Партиялык органдардын кадрлар боюнча ишинде гендер маселеси эч кандай норма койбостон эле дайыма сакталып келген. Гүлипа Кондучалова, Сакин Бегматова, Батыш Салиева, Жумагүл Нусупова, Жамал Ташыбекова, Жаңыл Түменбаева жана башка ушул сыяктуу чыгаан жетекчи аялдардын алгачкы ишмердиги комсомолдук курагына туура келет. Кадрлар комсомолдон мына ушинтип даярдалып, өстүрүлүшкөн. Жашым комсомол менен бирге туулгандай эле болуп калыптырмын. 95 чыгам. 18 жашымдан комсомолдо иштеп калдым. Ысык Көл облусунун Тоң районунун комсомолдук комитетинин катчылыгына шайлангандан кийин мен иштешим керек деп эле машина жок. Атчан жүрчүбүз. Болгондо дагы бүт 27 колхоз бар эле Тоң районунда. Ошо 27 колхозду бүт кыдырып, колхоздун өзүнө эле эмес, бригадаларына чейин, фирмаларына чейин, жаштар кайда болсо, комсомолдор кайда болсо, ошолорго барып, ошолор менен жолукчу элек. 1,5 жыл иштедим. Москвада жогорку комсомолдук окуу жайы бар. Ошого барып окуп келесизби деди. Окуп келем дедим. Ошойдон аны мени Москвага жиберишти. 2 жылы аны окуп келдим. Москвадан окуш мен көзүмдү ачты. Андан келгенден кийин Нарын облустук комсомолдук комитетинин пропаганда агитация боюнча катчысы кылып жиберди. Ошондо бул жерде борбордук комитеттин биринчи секретары Раматылык Өмүрзаков Садыбакас деген адам эле, жана пропаганда боюнча секретарлыктан 2-нчи болдум. Андан кийин 1-2 жылдан кийин 1-нчи катчы болдум. Баш аягы Нарында 15 жыл иштедим. Ошонун 11 жылы комсомолдо болдум. Аялдардан көтөрүлдү Жаманкулова, Гүлбүбү деген. Экөөбүз Москвада окууну бирге бүткөнбүз. Менин подругам эле эң жакшы. Ошол ЦКнын биринчи катчысы болуп иштеди. Комсомол партиянын резерви жана ишенимдүү жардамчысы деген определение бар эле да. Анан ошо жардамчы болуш үчүн аракет кылып ушундай адамдарды анан комсомолго жиберүүчү. Ошонун ичинде мен болуп калдым. Сегодня у проходчика Керима Токтабаева радостный день. Ему вручается комсомольская путевка на стройку Токтагульской ГЭС. У
Укращать Нарын поедут тракторист Константин Поздняков, каменщик Джейнтай Мамытов. Доброго пути вам, друзья! Кыргызстандын өнүгүү мезгилинде эл чарбасынын бардык тармагында өндүрүштүн алдыңкы инсандарынын катарын комсомолдор толуктаган. Ушундай комсомолдордун бири Рахматалы Сартбаевга 1957 жылы 23 жашында СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен мал чарбасындагы көрүнүктүү ийгиликтер үчүн социалисттик эмгектин баатыры деген ардактуу наамы ыйгарылган. Ал 24 жашынан эле СССР Жогорку Советинин 2 жолку чакырылышынын депутаты болду. Ошол мезгилдеги жаш кинорежиссер Болот Шамшиев бул уникалдуу каарман тууралуу Чаван деген мыкты документалдуу фильмди жараткан. Кыргызстандын комсомолдору экономиканын, илимдин жана маданияттын өнүгүшүнө, ошондой эле өлкөнүн жаштарын патриоттук жана дине бой жагынан тарбиялоого зор салым кошту. Комсомолдун ар бир мууну тарыхта өздөрүнүн уникалдуулугун, өмүр жолун, эрдиктерин калтырышты. Өлкөбүздүн комсомолдору дың жерлерди өздөштүрүүдө, Байкал-Амур магистралында, Днепр-ГЭС, БЧК, Токтогул ГЭСи, Фрунзе-Ош магистралы сыяктуу бүткүл союздук курулуштарга активдүү катышышты. Көптөгөн жаштар үчүн студенттик курулуш отряддары чыныгы жашоо мектеби болуп калды. Республикадагы өнөр жай тармагы негизинен комсомолдордун күчүнө таянып турган. Булардын эң ириси аскер өнөр жай комплексине караган Ленин заводу, ГАЗ-53 самосвал үлгүсүндөгү автомашиналардын 30 000 даанасын, КАМАЗдарга ылайыкташкан чиркегичтердин 15 000-ин жана автомобиль радиаторлорунун 1 миллион даанасын чыгарган Кыргыз автомаш заводу, 40 000 чөп таңгактоочу айыл чарба машиналарды чыгарган Фрунзе заводу, электрондук эсептөөчү машиналарды, приборлорду жасоочу Оштогу насос, Токмоктогу, Фрунзедеги айнек, Майлысайдагы электролампалар заводдорунда, текстил жана жеңил өнөр жайларындагы баштапкы комсомолдук уюмдары жаштардын өз иштеринде алдыга умтулуусуна көмөкчү болгон уюштуруу иштерин жүргүзүшкөн. Ош шаардык комсомол комитетинин биринчи катчысы болуп иштегенмин. Ош шаарында 11,5 мың адам иштеген текстил объединениясы бар эле. Жибек комбинаты бар эле. Бүткүл союзга кала берсе чет өлкөгө белгилүү насостук завод бар эле. Ошол жерде ондогон комсомолдук жаштар бригадалары түзүлүп, алар эң алдыңкы көрсөткүчтөрдү көргөзүп, жогорку кеңештин депутаты, Советтер Союзунун жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган мисалдар абдан көп. Мамлекеттүүлүгүбүздүн пайдабалын түптөй баштаганда дагы биринчи кезекте ишке тартылган көптөгөн мурдагы комсомолдун тарбиясын өткөн, комсомолдун мектебин өткөн мыкты адистер тике туруп көптөгөн салымын кошушту. Ал мезгилде биздин комсомолдун уставы бар болчу. Ал жерде так даана жазылып турчу. Биринчи багыттары ошол патриоттук духта тарбиялоо. Өзүңдүн жеке кызыкчылыгыңа караганда коомдун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору кароо деген ошол комсомолго өтүп аткан ар бир жаш ошону так билип, ошону мээсине куюлуп турчу да. Комсомолдо иштеген, комсомолго активдүү катышкан жаштардын биздин элибиздин, биздин мамлекетибиз өнүккөнгө салымы зор. Эң биринчи бул тарбия. Жаш кыздарды, жаш уландарды комсомол тарбиялаган. Эгерде учкай карасак, ошо эң мыкты Кыргызстанда чыган жигиттер жана биздин кыздар комсомолдон чыкканда.
элдин жолун, мамлекет жолун карасак, жаштар көп мындай демилге чыгарып, көп жакшы иштер жазады. Кыргызстан өзүндөгү жумушчу ресурстарынын жетишпей жаткандыгына карабастан, Казакстандын жана Алтайдын дың жерлерин өздөштүрүүгө, Байкал-Амур магистралын курууга миңдеген улан кыздарын жөнөтүштү. Тоолу Кыргызстандагы пайдаланууга мүмкүн болбой келген чөлдү жана таштактуу дың жерлерин өздөштүрүү да башталды. Мындай дың жерлер ар бир областтын, ар бир райондун жана колхоздордун аймагында орун алган. Адам колу мурда тийбеген чөлдү жана таштактуу талааларды багындыруу оңойго турган жок. Комсомолдук отрядтар жана бригадалар республика боюнча 1958-1985 жылдары 147 000 гектар чөлдү жана таштактуу жерлерди акырындап өздөштүрүп, суу жеткиришти. Ал жерлер эгин жана жүзүм өскөн жашыл аймак айланды. Республикада бүт айыл чарбада, мал багуу тармагында комсомолдук молодежный бригадалар көп түзүлдү да. Алып айтсак, эң биринчилерден болуп Нарын районунда Эдельвейс деген комсомольский молодежный бригада түзүлгөн да. Ал биздин эле Кыргызстанда эмес, Союз боюнча абдан даңкы чыккан болчу. Андан сырткары чабан кыздар көп болду да. Ошондо да ошо комсомолдук жолдомолор менен. Мубарак Исакжанова деген съездердин делегаты, депутат болуп, ошондой биздин кыздар дагы абдан тың чыкты да. Строй отрядтарда канча кыздар жүрдү. Малчарбада, стройкаларда, жана чабандардын үйүн, кашарларды ошо строй отрядтар курду. Политика в то время партии была направлена таким образом. В 1959 году зародились стройотряды с началом освоения целины. СССР в это время очень нуждался в хлебе, в сельской продукции, в совершенствовании вообще сельского хозяйства и так далее. И вот в 1974 году ЦК КПСС и Совет Министров принял постановление об освоении нечерноземной зоны Российской Федерации. И вот нечерноземье — это начиная от Балтики до Урала, от Северного Ледовитого океана до черноземных степей. Это 29 областей и автономных республик. На этой территории проживало в тот период 60 миллионов человек. И все 15 республик откликнулись на этот призыв. Кыргызстан, который возглавлял туда Кунусубалиев, он встретился с первым секретарем Ярославского обкома Лощенковым, и был составлен договор об оказании безвозмездной шефской помощи. То есть Кыргызстан брал обязательства на свои средства построить совхоз. Истинным, прекрасным и торжественным праздником кажется здесь этот древний русский обычай. Хлебом и солью встречает Ярославщина отряды добровольцев. Делом отвечая на призыв партии ознаменовать новую пятилетку ударным коммунистическим трудом, выполняя свой интернациональный долг, на строительство совхоза прибыло новое пополнение молодых строителей земли. 1976 жылы Кыргызстандын жетекчилиги Россиянын кара топурактуу эмес аймагын өздөштүрүүдөгү программага шефтик жардам көрсөтүүгө чечим кабыл алат. Ярославль областындагы Кыргызстан совхозун курууга жыл сайын 500 адамдан турган студенттик отряд бир нече жыл эмгектенди. Бүгүнкү күндө заңгыраган үйлөр, мектеп, балабакча, клуб жана башка бардык шарты менен мыкты салынган 3000 киши жашаган поселок Кыргызстан айыл чарба муниципалдык ишканасы деп аталат. 1970-80 жылдар Кыргызстан комсомолунун даңазалуу учуру болду. Бул жылдары айыл жерлериндеги мектептин бүтүрүүчүлөрүнөн комсомолдук бригадалардын түзүлүшү адатка айланды. Комсомолдук кыймыл, комсомолдук уюмдар абдан жигердүү иш кылышкан. Белгилей кете турган нерсе айыл чарбада кандай иш алып барышкан, алардын ишинин форматы кандай болгон.
Анан колхоздо бир 100ге жакын, 100ден ашуун комсомолдордун мүчөсүнөн турган уюмдар бар эле да. Мына ошол учурда Өлмөсхан Атабековнун комсомолдук жаштар бригадасы, Майрамкан Акматалиеванын чабандар бригадасы Эделбейс деген алардын көрсөткүчтөрүн бизге көргөзүп, анан бригада түзгүбүз келчү. Ошол Госплем Конезавод 54-чү жаштар трактористтерден, комбайнерлерден, шоферлерден турган бригаданы түзүп, комсомол уюмунун башчысы болдум. Госплем Конезаводунун 54-тө. Комсомол бул өзүнүн учурунда кыргыз тарыхында абдан бир из салып кеткен, ташка тамга салып кеткен бир жаштарды бириктирген мыкты уюмдардын бири болгон. Приобщился к делам комсомола серьезно на заводе ИВМ. Но самыми большими делами, наверное, на заводе всегда были комсомольские молодежные бригады. Мы все тогда искренне верили в то, что делали. Эта организация в той структуре страны была незаменима. Мне кажется, что необходимо в республике иметь молодежные структуры. И это бы для страны играло бы серьезную роль. Но мне кажется, придать этому некую государственную поддержку было бы сегодня просто необходимо. Айыл чарбасында жана өнөр жайларда эмгектенген комсомолдордун алдыңкыларынан республиканын жана СССРдин жогорку кеңешине шайланган депутаттардын саны арбыды. Өзгөчө, республиканын баштапкы комсомолдук уюмдарынын лидерлери энтузиазм менен иш алып барып, жогорку окуу жайларда жана эл чарба өндүрүшүнүн бардык тармагында жаштар менен массалык иш-чараларды уюштуруу жана багыт берүү жолунда алгылыктуу иштерди аткарышты. О больших и славных делах в труде и науке отчитывались комсомольцы на митинге манифестации молодежи, которая состоялась во Фрунзе. За активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, плодотворную работу по воспитанию молодежи и в связи с 50-летием со дня создания Ленинский коммунистический союз молодежи Киргизии награжден орденом Трудового Красного Знамени. Красочный праздник состоялся на республиканском стадионе. Свое искусство продемонстрировали юноши и девушки столицы республики. Советтер Союзу деген эң чоң өлкөбүз бар эле. Ошо өлкөнүн ичинде жаштар уюмдары абдан жакшы калыптанылган, ордуна коюлду эле. Биринчи октябряттар, андан пионер, андан комсомол, андан компартия деп. Компартияга кадрларды тандоо жана даярдоо. Жетекчи кадрларды даярдоого. Комсомол болсо ушу эл менен сүйлөшкөндө, улууларды урматтаганды, кичилерди изаттаганды, бирок ошонун баарын акчасы жок, бир идеянын тегерегинде, же болбосо чоң бир стройкалардын тегерегинде жаштардын баарын чогултуп, ошо жалындуу жаштардын эмгектерин, ой пикирлерин, ошолордун энергияларын бир мындай туура жолго салганга абдан чоң өзүнүн салымын да кошту. Анан уюмдун дагы эң негизги милдеттеринин бири ошо болгон. Өзүнүн өлкөсүн коргоо, ошо өлкөгө кызмат кылуу жана профессионалдык жактан жетекчи болгонго калыптануу жана даярдануу. Мына ошол эркиндей вазифаларын мен ойлоп атам, комсомол өз учурунда абдан жакшы аткарган. Ошо 100 жылдын ичинде республиканын жетекчилеринин дээрлик көпчүлүгү, баары дебесем дагы, баары ушу комсомолдордун катарында, компартиянын катарында коммунист болуп иштеген. 100 жылдын ичинде мен комсомолмун деп ошо комсомолго өткөндөргө таазим кылат элем. Анткени мына сиздер ошол убакта өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдү, жаштыгыңыздарды, ой пикириңиздерди, керек болсо үй бүлөгө кете турган мээримиңиздердин баарын ушу Кыргызстандын жаштарына арнадыңыздар эле. Буюрса, мындан ары дагы өмүрүңүздөр узун болсун. Нам, делегатам 15-го съезда ВЛКСМ, о делах 210-тысячного комсомола республики рассказал на съезде первый секретарь ЦК комсомола Киргизии Сагын Наматбаев. Нашего боевого штаба Центрального комитета ВЛКСМ. В настоящее время комсомол шефствует над крупнейшими стройками в республике. Продолжается штурм реки Нарын, которая по своей энергосиле не уступает Великой Волге. Мы рады доложить,
что эта стройка, объявленная на 14-м съезде ВЛКСМ Всесоюзной ударной, набирает темпы. Строители досрочно перекрыли могучую реку. Это замечательное событие молодежь посвятила 15-му съезду ВЛКСМ. Ушул жылдар ошол мезгилдеги кыргыз эсиринин гүлдөгөн доору болду. Башкача айтканда, комсомолдордун талыкпаган эмгегинин үлүшү менен республикада айыл чарбасынын бардык тармагы өнүктү. Кубаттуу гидроэлектр станциялар биринин артынан бири ишке берилип, электрлештирүү толук жыйынтыгын берди. Өнөр жайлардын бардык тармагы жыл санап өсүп, машина куруу, электрондук эсептөө жана приборлорду жасоо заводдору көркүрөп иштеп, жеңил өнөр жайларынын бардык тармагы кулачын жайды. Кен байлыктардын бир нече түрлөрү казып алынып, аларды толук иштетүү жолуна коюлду. Шаарларда, областтын, райондун борборлорунда жана айыл жерлеринде курулуштар кулачын жайды. Жалпы калкты турак жай менен камсыздоо алдаганча эселеп илгериледи. Социалдык багыттагы объектлердин салынышы күч алып, жаңы ооруканалардын, курорт санаторийлердин, мектептердин, маданий жана спорт сарайлардын ошол менен катар административдик мекемелердин салынышы милдеттүү нерсе болуп калды. Область, район, шаар аралык автомобиль жолдору тынымсыз эксплуатацияланып турду. Областтын борборлорунда, кээ бир райондордо жана шаарларда аба каттамындагы аэропорттор салынып, тынымсыз иштеп турган. Борбордо ал мезгилдерде саатына 1700 кишини тейлеген эң ири Манас аэропорту салынып, ишке берилди. Өзгөчө республиканын жүзү болгон Борбор шаар, ал кездеги Фрунзе шаары ушул жылдары жаңы курулуштар менен кеңейип, ал эми борбордук бөлүгү дээрлик кайрадан курулду. Кыргыз ССРинде 1960-1985 жылдар өнөр жай менен айыл чарбасынын дүркүрөп өнүккөн доору болду. Буга чейин эл чарбасында алдыда болуп келген айыл чарбасы 1980 жылдары өнөр жайдын алдыга чыгуусуна жол берди. Ушунун жыйынтыгы менен Кыргыз ССР индустриалдык агрардык өнүккөн республикага айланды. Мына ушул ийгиликтердин аркасында каарман комсомолдордун күч эмгеги, акыл эмгеги турду. За успехи и активное участие в коммунистическом строительстве, воспитании подрастающего поколения вручает комсомолу республики памятное знамя ЦК Компартии Киргизии. Мен тарых факультетін бүткөндөн кийин ошо баягы комсомолдо иштеп жүргөн университеттеги ошол биографиям, кийин ошол горком комсомолдун инструктор болуп иштедим жарым жыл. 1977 жылы. 77 жылдан 79 жылга дейин дене тарбия институтунун комитет комсомолунун секретары болуп иштедим. Андан кийин ошол 3 жыл ошол эле Октябрь районунун мединститут комитет комсомолун башкарып иштедим. Ал жерде 7000дей комсомол бар эле. Бардыгы на правах райкома комсомола деп айтылчу. 1982 жылы борбордук комитетке чакырышты. Илимий жаштар, анан жана жаш специалисттер отделы мага беришип, анан ошол жерде дагы 5 жыл иштедим. Комсомол бул ушундай мектеп болду бардыгыбыз үчүн. Ошол учурда дагы айтып коеюн. Биз чет өлкөгө барганда коммунисттик эле эмес жаштар уюм. Биз социал-демократтар, башка капиталист өлкөлөрдө. Ошолорго барып, ошолор менен сүйлөшүп, ошолордон да үйрөнчүбүз. Анан алар кызыгып алып бизге келип кетиш, үйрөнүш. Себеби кызыгып, ушундай болот экен уюштурса деп, социалисттик коомдо, мамлекетте деп таң калыш. 2 декабря в зале оперного театра проходил первый республиканский слет студенческих строительных отрядов. Секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии товарищ Ишимкулов отметил большую роль молодых энтузиастов в строительстве жилых зданий и сельскохозяйственных объектов. 100 тысяч студентов из 10 вузов и 30 техникумов Кыргызстана приняли участие в стройотряде. И в республике они проводили большую работу в области легкой промышленности, в сельском хозяйстве. Допустим, вот крупные базы овцеводческие, кошары строились.
фермы строились в животноводстве силами студентов. В истории комсомола студенческие строительные отряды оказали, видимо, такой задел, что в 2004 году началось его опять возрождение. Стройотряды возрождаются. Конечно, это будут по-новому, это с инновационными подходами, с иными задачами. Задача, поставленная на третьем съезде в 2020 году Лениным Союзом молодежи, они никуда не уходят. Они остаются актуальными. Это труд, это подвиг. Азыркы учурда курулуш иштери күч алып, жана бул тармактар тийиштүү адистерге муктаж болууда. Ушундан улам мурдагы комсомолдук курулуш отряддарын жетектеген ветерандардын иш тажрыйбаларын пайдалануу менен катар, жаштардын курулуш отряддарын кайрадан жандандыруу зарылчылыгы турат. У нас в Кыргызстане развитие студенческих строительных отрядов началось с 1966 года. За эти годы прошли в школу трудового воспитания более 20 тысяч молодых ребят. Все были комсомольцы. ЦК ЛКСМ постоянно курировал движение студенческих строительных отрядов. И наша республика первые, вторые места всегда занимала по студенческим строительным отрядам. В 1969 году первый строительный отряд вылетел в Ташкент на ликвидацию последствий землетрясения. Комсомол воспитал и который организовал эти отряды, это очень здорово, это воспитание мужества нашей молодежи. На сегодня республика развивается, строится, а рабочих рук сегодня не хватает. Сегодня студенческие отряды, не только просто студенческие строительные, а студенческие отряды. Это студенческие отряды медиков, это студенческие отряды проводников, это студенческие отряды по всем направлениям, транспортники, проводники и так далее, которые по всем направлениям сегодня востребованы в нашей республике. СССРден акыркы жылдарында ВЛКСМге мүчөлүк иш жүзүндө СССРдеги жаш адамдын ийгиликтүү карьерасы үчүн зарыл атрибуттардын бири болуп калган. Комсомол массалык көрүнүшкө айланып, сыймык жана жоопкерчилик катары каралбай калды. Совет бийлигинин акыркы жылдарында комсомол СССРдин жалпы бюрократиялык системасына толук шайкеш келген системасына айланып калган. Напрашивается вопрос о помощи ЦК комсомола школе. ЦК комсомола помогает ли школе? Пока нет. Пока нет. Пытается пока помочь по зданию решить, но пока не получается. 1985 жылдын мартында Михаил Горбачев Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин башкы секретары болуп шайланышы менен кайра курууга, демократиялык реформаларга багыт жарыялаган. ВЛКСМдин борбордук комитетинин биринчи секретары болуп Виктор Мироненко шайланган. Комсомолдун ичинде кайра куруу кыймылы башталып, катардагы реформалоо зарылдыгы тууралуу ачык айта башташкан. ВЛКСМ марксизм-ленинизм идеологиясынан баш тартып, демократиялык социализмге багыт алган. 1986 жыл СССР мамлекетиндеги кыйын мезгилдин башталышы болду. Сенектик мезгилден чыгуу деген ички саясат менен коштолгон кайра куруу, мамлекеттик кабыл алуу, сергектик үчүн болгон күрөш жана буларга кошулган айкындуулук зор өлкөнү экономикалык, саясий кризиске алып келди. Мамлекет карызга батып, эл жакырланып, башаламандык башталды. СССР аймагындагы экономикалык жана саясий кризиске Кыргызстан да кабылды. Жалпы элдин, эмгекчилердин жашоо деңгээли жылдан жылга төмөндөй баштады. 1990 жылдардын башында Кыргызстанда жаңы кырдаал түзүлө баштады. Өлкөнү башкаруу мурда коммунисттик партиянын жетекчилиги менен гана болуп келсе, эми ал конституциядагы башкаруучулук жана багыт берүүчү укугунан ажырады. Республиканын партиялык мамлекеттик жетекчилигине көз каранды болбогон көпчүлүгүн жаштар түзгөн Ашар козголушу кыймылы, Кыргызстан демократиялык кыймылы, Асаба партиялары пайда болду. Мындай акыбал Кыргызстан комсомолунун иш жүзүндө толук алсырашына алып келди. Ушул учурда кыска чөйрөдө формалдуу түрдө альтернативдүү Кыргызстан жаштар уюму түзүлдү. 1991 жылдын 27-28 сентябрында Москвада Орленок мейманканасында
ВЛКСМдын Борбордук комитетинин биринчи секретары Владимир Зюкиндин төрагалыгы менен ВЛКСМдын чукул съезди болуп, ал съезд Бүткүл Союздук коммунистик жаштар уюмун тараткан жана аны менен кошо ВЛКСМ БКнын алдындагы Бүткүл Союздук пионер уюму дагы өзүнүн ишин расмий түрдө токтоткон. Жыйынтыгында СССР эпопеясындагы комсомолдун даңктуу иштери тууралуу сөз кылып жатып, чындыкка көз чаптырсак, бүгүнкү күндө биздин аң сезимибизде буга чейин коомго жеткиликтүү болбогон мурдагы көптөгөн окуялар али терең ойлонула электигин айтууга туура келет. Алардын айрымдарына кайрылсак, 1956 жылы Советтер Союзунун Коммунистик партиясынын Борбордук комитетинин 20-чы съездинде Никита Хрущевдун жеке өзүнүн саясий максатын көздөгөн доклады, анын Иосиф Сталинди жек көрүүсү жана Геги партиялык биримдиктин монолит системасына жарака салды. Жана ал системанын андан ары бузулуп бүлүнүү процессин тездеткен катализатор болду. Андан тышкары Никита Хрущев экономиканын Сталин куруп кеткен моделин талкалагандыктан ири өлкө акырында кризиске кабылды. Мына ушулардын баары СССРдин кулашына, партия менен комсомолдун таркашына алып келген алгачкы кадамдар болгон. Жаркын келечек жөнүндө ураандарга эч ким ишенбей калды. Бирок ал ураандарды инерция боюнча эле кайталап жүрүштү. Мурдагыдай коркуу болбой калды. Бирок аны менен кошо ишеним дагы жок болду. Бирок акыркы соккуну Михаил Горбачевдун реформалары урду. Комсомол реалдуу иштеп жаткан чыныгы күчтүү уюмдан партиянын көлөкөсүнө айланып калды. Мурдагы энтузиазм курулай эл көрсүнгө айланды. 1991 жылдын августунда ГКЧП жеңилип, КПССтин ишине тыюу салынды. Көзөмөлдөгөн партия жок болгондон кийин комсомол эмне кылаарын билбей калды. Ушул арада ВЛКСМдин Борбордук комитети бул легендарлуу Жаштар союзунун жашоосуна чекит койгон шашылыш съезд чакырды. Я не хочу призывать их в свои ряды ни в коем случае. Мы уже призывали очень долго. Мы сейчас обратились ко всем, в том числе к членам нашего союза. Самоопределитесь. Выберите то, что вам нужно, создайте ту организацию, которая вам нужна. Призывов больше все в наши ряды, наверное, не повторится. Кийинчерээк мурда комсомолдук органдарда даңталып жүргөн жетекчилердин айрымдары мамлекеттик жогорку кызматтарга келип, жана ишкер олигархтардын катарынан орун алды.